Үтүркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби. Адайый окуу сабагы 2-класс. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар кандай? Жакшыбы? Анда балдарым, бүгүн биз адайый окуу сабагынан элдик жомок менен таанышабыз. Балдар, китебиңердин 147 бетиндеги жомоктун аталышы Түлкү менен карышкыр. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар жомокту окуп, маанисин түшүнүшөт. Өз алдынча ой жүгүртүп, ойлорун айта алышат. Табиатты сүйүүгө, жан-жаныбарларды коргоого үйрөнүшөт. Анда эмесе балдарым, жомокту мени менен биргеликте кунт коюп, угуп отурасыңар деген ишеничтемин. Түлкү менен карышкыр. Элдик жомок. Түлкү курсагы кынжыйып ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чууруп жакын барды. Куу түлкү айланып кайрап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе, май куйруктан көңүлүн үзө албайт, а куйрукту сугунайын десе капканга түшөт. Алыс узап кетпей айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой, таң азандан бери ачка, араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: Досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келер жолуңду күтүп отурам, дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март берешем болуп: Ала кой, досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем, деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип дагы ойлонуп калды. Түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун, мага көңүл бөлбөй эле жей береми? Дейт түлкү жойпуланып. Аңкуу карышкыр куйрукту жетип диштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп, каңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс учуп кетти. Түлкү өз ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп, олжосун жей баштады. Балдар, жомок жактыбы силерге? Мага да абдан жакты. Анда эмесе балдар, бул жомокту үйүңөрдөгү чоң энелериңер, бир туугандарыңарга окуп берип, китебибиздеги суроо жоопторго жообун табабыз. Андан кийин балдар, карышкыр менен түлкүгө Вендин диаграммасын түзөбүз. Анда эмесе, менин тапшырмаларым силерге түшүнүктүү болду болуш керек. Сак саламатта болгула, менин сүйүктүү окуучуларым.